Это ты каких-то 39, да, человек отправил? Это те турки, да, твои или что? Депутаттыкка талапкер Дамира Ниязалиева менен анын үгүтчүсүнүн сүйлөшүүсү делген аудио тарады. Анда Ниязалиеванын үнүнө окшош адам, Рома деген адамдан кимдир бирөөлөр канча деп атканын, канча добуш экенин тактоодо. Эме турктөрдү эле жөнөтчү канча деп аттылы алар? Нам нужно болот атат уже, жетпей атат. Кырсызчпай. Мейли, эмне деп атат, канча деп атат ал? 1,5 кишиге 500 сом мага атат. Мейли, давай, тащи его сюда. Скажи, срочно сейчас бияка келсин. Ана канча бар экен добуш? У него вот это ылдый жакты, өйдө жакты ошкондо бир 187 де бар общий. Серьезно? Да. Давай. Жана 39-ту кошуп коёр эле же, onu өйдө жакта. Пошел. Это обработанные люди эже уже. Просто тиги ал Дамиран участогун, менин участогым границасы бар деп койчу. Мен агитатор кыдырып жүрөттүр, издеп Субтитрлер менен коштолгон бул аудио 29 майда Бешим Ченде интернетке тарап, кызуу талкуу жаратууда. Борбордук шайлоо комиссиясындагылар учурда аудиону укканын, жумушчу топ чогулуп бул маселени талкуулай турганын жана тергөөнүн жыйынтыгы менен чечим чыгарышарын билдирди. Биз укук коргоо органдарынын маалыматын ар бир ушундай кайрылуу арыздарга болгон жыйынтыктарын, чечимдерин эске алуу менен бирге мыйзам талаасында чечим кабыл алабыз. Жанагы добуш сатып алууларга тиешеси далилденсе, албетте шайлоодон четтетилиш керек. Паттоосу жокко чыгат да. Да алдын ала айта албайм, кайра шайлоо болобу же аркасында калабы, анткени мыйзамда дагы талаптар бар, кандай жагдайда кайра шайлоо болот. Аудиону ким жаздырып алганы жана ким таратканы азырынча белгисиз. Айрым интернет колдонуучулар сүйлөшкөндөрдүн бири Рома Ниязалиеванын үгүтчүсү Рома Үмүтбеков деп таанып жатышат. Фейсбугунда ал адам Ниязалиеванын үгүт материалдары, видеолору менен бөлүшкөн. Менин шайлоочуларым, сиздер мага чоң ишеним кредитин бердиңер. Жыйынтык чыкканда алдыда келген Ниязалиева шайлоочуларга кайрылып жатканда Үмүтбеков жанында турганын байкоого болот. Бул Ниязалиеванын атына байланышкан алгачкы чыр эмес. Аз мурда анын үгүтчүлөрү добуш сатып алууда деген башка дагы бир видео интернетке тараган эле. Видеодон Дамира Ниязалиеваныкы делген номерди жана акчаны көрүүгө болот. Буга Ниязалиева жооп кайтарып, талапкерлердин бири ага карата ыплас айыптар менен провокация жасап жатканын айткан. Акыркы аудио тасма боюнча Ниязалиева же анын штабы билдирүү тарата элек. Негизи эле Дамира Ниязалиева шайлоого эң көп акча короткон талапкер болду. Маселен, расмий эсепте фондуна чогулткан 4,5 миллион сомдун 3 миллион 200 миңин сарптаган. Бул өзүнүн кийинки орундагы талапкерлердин чыгымынан кеминде 10 эсе көп. Ниязалиеванын саясий карьерасы кыйла эле узун. Буга чейин депутат, саламаттык сактоо министри жана вице-премьер-министр болгон. Дарканалар түйүндөрүнүн ээси, ишкер катары белгилүү. 2021 жылкы шайлоодо жумгалдан талапкерлигин коюп, утулуп калган эле. Сиздер менен мен Асель Шамилова болдум. Көрүшкөнчө.